Салам Америкасын бітірушілері, сілер менен кайрадан элдин сыймыгы. Биз мурунку сабакта кыскача көйдүн формулаларын үйрөнгөнбүз. Азыр ошо кичине практика жасайлы дагы, анан кийин сабагыбызды кийинки бөлүмдөргө уланта берели. Анда эмесе биринчи эсебибизге көңүл бургула. Эгерде ушундай туюнтманы көрүп калсаңар, анда сөзсүз түрдө кыскача көйдүн формулаларын издегенге аракет кыла. Демек, могул формула деген кайсы эле мурунку сабакта өткөндө а минус а квадрат минус б квадратка туура келет. Бул деген а минус б көбөйтүлгөн а плюс б болчу. А плюс б болчу. Анда ордуна коюп чыгарып көрөлү ушул эсепти. Демек, 99 минус 98 жаздым. 99 плюс 98 мындагы каршы алабыз. Андан кийин бул жакта 99 плюс 98. Биз мурунку сабактарда колонкаларда мисалы үчүн колонкалар эмес, мисалы үчүн 8 барабар 8 болсо, эки жактан тең окшош санды алып койсок, мисалы үчүн 3 алайын, бул жактан да 3 алайын. Барабар 5 бойдон эле кала берет дегенбиз, Андан кийин мен деген бул жактагы колонкаларды, мисалы үчүн, могул жердеги колонкадан могул жактагы колонканы бөлүп салгым келет. Мисалы үчүн, могуну 99 плюс 98 деп. Бул жакта дагы 99 плюс 98 деп. Бул тең бул азыр мисалы үчүн бул менен бул кыскарат, могу менен могу кыскарат. Анан бул жакта 1 калат. Анан окшош сандар менен окшош сандарды кыскартсак, бул жакта дагы 1 калат. Демек, барабар экен. Кийинки эсепке өттүк анда. Бул жерден дагы могу формуланы колдонот экенбиз. Демек, карайлы. А минус Б, А плюс Б барабар экен 18ге. Анан биз деген бул жерден А минус Б'ны табышыбыз керек экен, А минус Б'ны табыш. Демек, могул санды, болик санды табышыбыз керек экен. Эгерде ортолоруна көбөйтүү болсо, бул санды табыш үчүн эмне кылат эле? Могунун астына муну түшүрүп салат дегенбиз. Демек, А минус Б барабар 18 бөлүнгөн А плюс Б. Шартында 13 эмес 3 болчу. 1 ашты жазып салып турмун. Демек, А плюс Б 3кө барабар экен. А плюс Б 3кө барабар болсо, анда 18 деген бул деген 18ден 6 көбөйтүлгөн 3 менен 3 кыскартабыз 6. Демек, А минус Б 6 болсо, бул жак 9 болсо, анда Б колонкасы чоң деген жоопко ээ болот экенбиз кийинки эсепке өткөндө. Демек, бул эсепке байкоо жүргүзсөк, А менен Б'нын көбөйтүүнүн түшүндөрүгө барабар болбош керек дейт, Макул, ал шартты карабай эле туралы. Бизге азыр мына могул жердеги эсепке байкоо жүргүзүш керек. Демек, А плюс Б'нын квадраты деген биздин мурунку сабакта өткөн формулага таянып экенбиз, А плюс Б'нын квадраты канча эле? А квадрат плюс Б квадрат, А квадрат плюс Б квадрат плюс 2АБ болчу. Демек, эми ушуну жазайын. А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат. Орундарын алмаштырып койсок эчтеке болбойт. Жана эми мону жазайын. А минус, бул жакка эле жаза берейинчи, ал жак баары билебиз да, формуланы жаттадык да. Демек, минус деп туруп азыр жазайын. А квадрат минус 2АБ плюс Б квадрат. Эмне үчүн ашаны койдум? Анткени мына могу минус белгиси азыр баарын тең тескери өзгөртүп, могу 1 деген сан да. Минус 1ди буга көбөйтөбүз, муну буга көбөйтөбүз, муну буга көбөйтөбүз деген сыяктуучу. Ошондо баары өзгөрөт. Демек, азыр плюстардын баары минуска, минустардын баары плюска өзгөрөт. Азыр карайлы. Демек, минус А квадрат өзү плюс 2АБ жана минус Б квадрат болчу. Анын баарын тең бөлөбүз кайсыга? АБга. Анан минус А квадрат менен плюс А квадрат кыскарат, минус Б квадрат менен плюс Б квадрат кыскарат дагы бизде деген үстүндө кайсы калды? 4АБ калды. 4АБ калды бөлүнгөн АБ. АБлар менен АБлар кыскарат, С ортосунда көбөйтүп турат. Демек, жалгыз 4 бөлүнгөн 1 калды. 4тү 1ге бөлсөк барабар 4 чыгат. Демек, бул колонка 4 экен, бул колонка 5. Демек, жооп А болот. Мына ушинтип эле оңой эле чыгарып коебуз. Кийинки эсепке өттүк анда.
Эми буга байкасып жүргөзсөк, бул жакта r бөлүнгөн s 2ге барабар. Биз пропорция түрүндө муну деген чыгарганды билебиз. R s дейин 2-ни 1ге бөлсөк баары 2 деген эле сан чыгат. Ошондуктан шуну ушундай сыяктуу жазып алдым бул 2-ни. Каша нере пропорция түрүндө көбөйтөбүз. R барабар, демек r бир көбөйтсөк r эле чыгат. Анан 2s, 2 көбөйтүлгөн s. Макул. Демек r 2s болсо, анда бул жер эмне болот? Ордуна коебуз шартты. Демек 2s'тин квадраты минус 4s'тин квадраты. Эми бул жакта байкоо жүргүзөлү. Ортосунда көбөйтүү турат. Көбөйтүү турганда эмне? Бул 2 буга да таандык болот, бул 2 буга да таандык болот. Эгер кошуу болуп калса, анда бул формуланы салмабыз. Демек 2-нин квадраты 4 жана s'тин квадраты минус 4s'тин квадраты барабар. Эми плюс 4s менен минус 4s жөнүндө 0 айланып кетет, анда жооп 0 болот. Мына ушундай. Кийинки эсеп көттүк. Эң биринчи максатыбыз биз деген могу ондук бөлчөктөрдү жөнөкөй бөлчөктөргө айландырып алышыбыз керек, милдеттүү түрдө. Анткени оңоюраак болот. Барабар деп жазайын. 2, мына бул 2 бөлүнгөн 3,6-ны кайсы санга бөлсөк 3,6 чыгат. Өз бирге эле бөлсөк 3,6 чыгат турат. 3,6 бөлүнгөн 1. Андан кийин муну деген жөнөкөй бөлчөккө айландырыш үчүн мен үтүрдү бул жака жылдырам, чыкып кетип анан артынан 0 кошом. Мурунку сабакта 36 бөлүнгөн 10 болуп калды. 36 деген бул 18 көбөйтүлгөн канча? 2 бөлүнгөн 10 деген 5 көбөйтүлгөн 2. 5 менен 2 менен 2 кыскартабы 18 көбөйтүлгөн 18 бөлүнгөн 5 калды. Эми бул эмне? Квадрат экен. Шунун квадраты. Макул. Анан минус бул жака иштейли. 1,6-ны 1ге бөлсөк баары ушул сан чыгат. Анан аны деген жөнөкөй бөлчөккө айланыш түрдө бияка жылдырганда артынан 0 кошом. Демек 16 бөлүнгөн 10 болуп калды. 16 деген бул 8 көбөйтүлгөн 2, 10 деген 5 көбөйтүлгөн 2. 2 менен 2 кыскараттагы 8ден 5 калды. Демек минус 8ден 5ден 8 5ден 8дин квадраты. Окей. Ушундай оңоюраак болуп калды кичине. Анан кийин биздин максатыбыз азыр бул жерден эмне кылышыбыз керек? Бул жерден деген 2 18 5 мына буга формула салабыз. 18 5 минус 8ден 5 жабам башкандай. Кайра 18 бөлүнгөн 5 плюс 8 бөлүнгөн 5. Эми бул жерде карайлы. 5 жалпы бөлүнгөн 5, анан 18ден 8 алсак 10, 10ду 5 бөлсөк 2. Могу жер 2 чыгат экен. 2 көбөйтүлгөн бул жак деген канча болот? Бул жак деген 26 чыгат. Үстү 18ге 8 кошобуз. Асты 5 бойдон калат. Үстү мына бул 2-ни жаздым. 26. Ал эми көбөйтүү болгондо бул 2 буга көбөйтүлүп кетет болчу. Ошондо 26-ны 2ге көбөйтсөк 52 чыгат. 52 бөлүнгөн 5. 52 бөлүнгөн 5 барабар. Үстүндөгү 2-ни башкача кантип жазып алсак болот? Үстүндө 2-ни 2 бөлүнгөн 1 деп жазып алсак. 2-ни 1 бөлсөк баары 2 чыгат. Анан 52 бөлүнгөн 5 болду. Анан биздин эреже боюнча үстүнкү көбөйтүп үстүндө жазабыз. Демек 10 жолусу жок. 5 көбөйтүлгөн 2 деп жаза берейин. 5 көбөйтүлгөн 2 жана 52-ни 1 бөлөбүз. 52. 52-ни 2 бөлүп көрөйүн. Бөлүнгөн 2 4төн берем, жок. 2ден берем 4 болот. Анан 1 2 келип түшөт, анан 6 26 экен. 26 көбөйтүлгөн 2 экен 52. 26 көбөйтүлгөн 2 2 менен 2 кыскараттагы 5 бөлүнгөн 26 экен жообу. Демек жообу 5 бөлүнгөн 26. Эгер дегенден жообу 5 бөлүнгөн 26 чыкса, анда силер азаматсыңар. Мына бүгүнкү кыскача көбөйтүү формулаларына кичине болсо дагы практика кылып алдык. Мындан ары дагы силер өз алдыңарча практика кыласыңар деген ишеничтемин. Силер менен Элдин Сыймок болду. Кийинки сабакта көрүшкөнчө кош болду достор.